Assalamu alaikum dostlar, катталчылар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип Нокен району Бүргөндө айыл өкмөтүндө Тока акабызден ушундай ат чыгып атат туугандар. Азыр бул аттын бардык маалыматын ат ээсинин өзүнөн алабыз достор. Бастырып бер, Ат улактын аты туугандар. Аргандай жыйында жарап, улагы тамай, таштаган сорундары да көп болот. Мына азыр ат ээси келсе, маалымат алабыз. Ажын байкап турган фото болду. Ат ээси да келип калды. Токайга ассаламу алейкум. Алейкум. Насылсыз бака? Жақсы, Аллаға шүгір. Сәкен. Бұл қара атты сатуға қояды аткаста? Сатамыз да қаласа. Анда бұның малыматын баштадық. Қара атышы біздің айлыға тайында келген. Тайында? Азыр 5 асы, жазып 6 асы шығады. Үйірде жүрелек. Құда қаласа өзіне лайық жиырма жарайды. Ошондо бу үйүргө коюлбаптыр да такара? Жок, үйүрдө коюлбаган. Жаныбар, кара кашка туугандар. Токайга оногу басмайылдын жанына эмне болгон бу? Улакта катып тартылып калган окшойт, а? Ооба, бир 2 күн мурда улакта. Ошону эми болуп калды, ошо басмайылды катып тартып койгонча. Ошого таңашпай да калды эле. Таң ашырып койсо жоголуп кетет бирок. Куда каласа, 2 күн таң ашырып койсо. Мынакей достор, ушундай токтотуш. Аттын кабак башы, мына кара кашканын кабак башын көрсөтөт. Мойну дагы өтө узун экен туугандар. Көкүрөгү, буттары. Uzunrak bastırıp tur. Tokaga эми bunun ulagı tural aytıp kettim. Bunu böyle ulaklarda gör bayqap жүрөбүz. Негизи. Siz эми өзүңүз да кошумчалап айтып кетиң. Болду, кайт. Эми азыр любой жерге алып барып чап дейт көбүчү. Азыр жыйын күчтүү болуп кетти азыр. Чоңа көбөйүп кетти. Орто жыйынга куда каласа сонун жарайт. Орто жыйындарга. Куда каласа. Барысы өтө сонун. Жанагындай неме кыйшаңдап андай жок, а? Озу түз башы. Шөбү баары билет муну. Буну кайсы палбандар чагып калат? Ошол тууралуу Ким менен барат. Муну менен Нурис палбан көп чапты. Ирмекен баласы. Акыл, кылыч. Сөздү малдар баары тааныйт муну куда каласа. Баары эле чабышкандың, а? Анда месе мындай нерден кыска эки жака кой берип койчу. Жаныбардын чукагандарынан көрсөтүп коеюн. Чапкактар эм өтө кенен экен достор. Таныса. Токайга бу улакка салып көрүп акча эсептесе болобу? Боло берет. Акчасын канчага коесуз? 350 миң. 350 миң сом, а? Саат көрсө боло берет, куда каласа. Мынакей достор, уктуңуздар, улакка салып көрүп, текшерип акчасын санасаңыздар болот. Мынакей ушинтип экинчи атыбыз чыкты. Жаныбар кап-кара экен, ошо аркаңкы туягы, бир туягында агы бар экен достор. Токайга анда бунун маалыматын бериң эми бир баштан. Кандай ат бул? Бул кара ат кишиде өзүнүн акемки. Жаңа сыйында келген. Быйыл 6 асы, жазга 7 асы чөшөт. Жаныбар ат күчүндө экен да анда, а? Uлагı жақсы куда қаласа.
Aygır yüzdü şuncha yıldan beri. Biz 2 yıl ulak görmeydi de kaldı. Balar aşağıya gidiyor. Только айгырда жүрүп калыптыр да. Ova. Айгырдан келгенден кийин турат. Кармап байлап камап коет ошо менен жазга чейин дагы турат. Кайра айгырга кетет Жазда тең, бир ара кишини жеңилдетип минип дагы айгыр кое беришет. Жакшы ат экен. Айгыры сонун. Улагы жакшы кудай кааласа. Макей достор, болгондо айтат. Өзү улагы жакшы экен эле, бирок 2 жылдан бери улакка бара эле экен. Айгырга эле салынып, келгенден кийин камап коет экен. Ошондой историясы бар экен. Ат азыр семиз экен, а? Ат турат да, эми билет. Макей, өзүңүздөр карап баа бериңиздер, достор. Кылыктары кандай, мүнөздөрү? Кылыгы жакшы эле, сел адам ылгайт, ошо 1-2 күн караган адамы көнүп калат. Иштеп тийип андай нерсеси жок экен. Ден соолук путу кол таза, Таза кудай кааласа. Макей. Бою канча чыгып калат, Токака? 1.55 дейли анда, Макей, достор. Бою 1.55. Бирок тартып көргөн жокпуз, андан кем эмес бирок мына. Кулактары узун экен. Аттын келлеси, мойну мына көкүрөк чөчү. Буттары. 2 жылдан бери улак көрбөптүр. Андан мурун улагы жакшы жүргөн экен мына. Макей, достор. Азыр аттын баасын айтабыз. Наракка бастырып. Чачырап жүрөт экен да, жүрүштөрү дагы. Ака, бунун баасын канчага коебуз? Баасын 250 000. 250 000 сом. Кеми бар. Макей. Кеми болот, достор. Бүгүн ушинтип 2 кара ат чыкты. Экөөнүн тең жаштары раса күчүндө экен. Семиз. Мына ушундай 2 ат болду. Моокен району Бүргөндү айыл өкмөтүндө турат, достор. Чаласыздар, сооданы кыласыздар. Буюрса, бардык сурооңуздарга жоопту аласыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.